Kızamık, kol, anın sebepleri, belgileri, uy şartında güreşü jana aldın alуу. Salamatсыздарбы? Бүгүн кызамык оорусу боюнча сүйлөшөбүз. Бул өтө жугуштуу вирустук инфекция болуп, көпчүлүк учурда балдар арасында кездешет, бирок чоңдор да жуктуруп алышы мүмкүн. Эмесе алгач кызамык эмнеден улам пайда болоорун карап көрөлү. Кызамыктын себептери бул вирус. Демек, кызамыкты вирус аркылуу жугат экен. Аба аркылуу жугушу мүмкүн, жөтөлгөндө, чүчкүргөндө же оорунун буюмдарын колдонгондо тарайт. Ооруган адам башкаларга алгачкы белгилери байкала электеле жуктура баштайт. Кызамыктын белгилери. Биринчи белгилери кадимки сасык тумоо сыяктуу дене табынынын көтөрүлүшү, кургак жөтөл, мурун бүтөрүп, суу агышы мүмкүн. Көздүн кызарып, жарыкка сезгич болуп калышы. Bir neçe günden keyin oğuzun içinden mayda ak taktар çıgat. Бұл kızamıkka münözdүү belgi. 3-5 günden keyin denege kızıl büdürçeler çıkıp, alar algaç betke jana moyunga, andan keyin büt denege tarkayt. Uy şartında güreşүү бұл оорулууну өзүнчө бөлмөгө жайгаштыруу керек. Эгерде кызамыкка чалдыксаңыз же балаңыз ооруп калса, аны бөлүп коюу керек. Анткени вирус аба аркылуу бат таркайт. Bölmönü tez желдетип туруңуз. Суюктукту көбүрөөк ичириңиз. Дененин суусуздануусун, башка жактан суу аз болуп калышын алдын алуу үчүн көп суу берип турушуңуз керек. Чөп чайлар, компоттор жана мөмөлүү суусундуктар бериңиз. Көздөр жарыкка сезгич болуп калат. Ошондуктан бөлмөдө жумшак жарыкты колдонуп, ооруну түз кунурунан сактаңыз. Сабиз, цитрус жемиштери, жашылчаларды көп бериңиз. Иммунитетти бекемдөө үчүн С витаминине жана бета-каротинге бай тамактарды көбүрөөк жеген пайдалуу. Кызамыктын алдын алуу бул тез колду жууп туруу керек. Гигиенаны сактоо керек. Кызамык вирусу беттерде бир нече саатка чейин жашап калышы мүмкүн. Ошондуктан колду тез жууп, жуулкан төшөктү алмаштырып туруу зарыл. Үй бүлө мүчөлөрүнүн бири оорулуунун жанында маска менен жүрүү керек. Үйдө бирөө ооруп калып жатса, башка адамдардын иммунитетин бекемдөө үчүн витаминдүү тамаш берип, ден соолукту чыңдоо керек. Кызамык убактылуу, бирок туура кан көрбөсө, татаалдашууларды, осложненияларды жаратышы мүмкүн. Ошондуктан ооруну жеңил өткөрүү үчүн үй шартында туура кан көрүү жана алдын алуу чараларын сактаңыз. Ден соолук өз колуңузда.